Бишкекте асманга ок чыгарган киши кармалды. Бул туурасында Ленин райондук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 23 ноябрда интернетке ыкчам аракет көрүү тобунун КБР кызматкери асманга ок чыгарды делген видео тараган. Мындан соң бул факты кылмыштардын жана жоруктардын биrdиктүү рейстерине катталып, териштирүү иштери башталган. Анда кармалган жаран 12 ноябрь күнү сааттын 03:00 чамасында Чүй менен Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз үлгүдөгү тапанча менен кызматкер ок чыгарган. Бүгүн 24 ноябрда ал адам аныкталып 19 жаштагы Рабек Б. Ленин райондук милициясына жеткирилген. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Бир мандаттуу Манас шайлоо округу боюнча ат салышып жаткан жогорку кеңештин экс-спикери Дастан Жумабековго үгүт иштеринин эрежесин бузган үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы 22,5 миң сом айыппул салды. БШК Жумабековдун үстүнөн 3 арыз түшкөн. Биринчи арыз интернетте социалдык ролик жарыяланганы, бирок материалда эч кандай буйрутма берүүчү жана ким тарабынан каржыланганы тууралуу маалымат жок экени айтылып, бул мыйзам бузуу экени тастыкталган. Экинчи арызды Жумабеков Талас облусунун Покровка айылындагы айылдарынын биринде мамлекеттик желектин сүрөтүн колдонуп үгүт иштерин жүргүзгөнү жазылган. Үчүнчү арыз экс-спикердин бир тууган агасы белгилүү хирург Сабырбек Жумабековго тиешелүү. Бир канча убакыт мурун интернет басмаларынын биринде Сабырбек Жумабеков бир жигитке бекер операция жасайт деген макала жарыяланган. Кийинчерээк Дастан Жумабеков өзү иниси кайрымдуулук менен алектенип жүргөнүн билдирген. Ошондой эле Дастан Жумабеков чет элдик саясатчылар менен тартылган сүрөттөрү бар материалдарды колдонгон үчүн дагы ооз эки эскертүү алган.